لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Jana anın düşündürmesi. 21 hadis. Sufyan radıyallahu anh aytdı: "O Allah'tın elçisi, maga İslamdan bir nasihat aytыңыз. Men al nasihatты sizden başka hiç kimden sorabay turgan bolayın." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Allah'a iman keltirdim dep aytqın. Andan soň tuğra jolda jür." Hadisten alıngan paydalar. 1. Sahabalardın ilimge olgan kızıgуулары. Sahabalar жашоолорунда өздөрү билбеген кандай гана маселе болбосун, аны сөзсүз түрдө пайгамбарыбызга келип сурашкан. 2. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыска айтса да, бирок насаатынын мааниси өтө терең болгон. Тагыраак айтканда, диндин баарын эки сөз менен түшүндүрүп койду. 3. Мусулман адам ар дайым өзүнөн өзү мен туура жолдо жүрөмбү? Тагыраак айтканда, шарият көрсөткөн жолдо жүрөмбү же жокпу деп сурап туруусу керек. Эгерде туура жолдо жүргөн болсо, анда ал Аллах Таалага мактоо шүгүрлөрдү айтсын. Жана андан мындан ары да туура жолдо бекем кылуусун сурасын. А эгерде шарияттан алыстап, туура жолдон адаша баштаган болсо, анда ал Аллах Таалага дароо тобо кылып, туура жолго кайтуусу керек. Мисалы, кимде ким намазын өз убактысынан кечиктирип окуп жүргөн болсо, же болбосо кээде окуп, кээде окубай жүргөн болсо, анда ал адам туура жолдо эмес. Анткени ал адам Аллах Тааланын буйругун аткарбады. Ошондой эле аманатка кыянат кылса, убадасын аткарбаса, жана соода сатыкта, ижарага алууда же берүүдө жана башка мамилелерде адамдарды алдап чектен ашкан болсо, анда ал адам туура жолдон адашкан болуп эсептелет.